Assalamu alaikum, урматтуу Nurkey YouTube kanalının kattалуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Бүгүн 28 сентябрь 2022 жыл Москва боюнча 6га чукулдап калган убагы. Кезектеги унаабыз Kia Rio 2021 жылкы 1.4 автомат коробкада туугандар. Лизинг өткөрүү берет туугандар. Ыры салды ынтымак деген парктан чыккан. Ишеничтүү негизгиси кыргыздардын паркы туугандар. Unaanın жалпы баасы 1.500.000 чыккан экен. 2021 1.4. Бул тууганыбыз өзү 900 акча төлөптүр. 900 да өйдөрөөк акча төлөгөн экен. 650.000 берсе өткөрүп берем дейт. Дагы жакшы кылып торк кылып берем дейт. Ошондо туугандар сиздерге 650 берсеңиздер туугандар, аркы жагында 600.000 калат экен. Айына төлөмү 34.800 экен. 18 ай калат экен туугандар. 626.000 калып калат ошондо. Сиздерге унаа ошондо 1.200.000 туруп калат. Өйдөрөөк болуп туруп калат туугандар. 1.200.000 өйдө 250.000 чейин туруп калат. Карап көрөсүздөр. Биз сиздерге бир сыйра сыртын көргөзө кетели. Ушул жагы историясына түшүптү туугандар. Ушул бампери. Минус жактарына көргөзө кетели. Учурда жайкы дөңгөлөктө турат. Дөңгөлөктүн абалы жакшы эле иш берет кышка чейин. Кышкы 4 дөңгөлөгүн кошо берем дейт. 4 комплект дөңгөлөгү бар экен. Мынакей. Ички салону боюнча. Так, эки алдыңкы айнеге электро көтөргүчтү. Пробег 160.000 болуптур мынакей. 2021. 1.4 автомат коробка. Өзүңүздөр да по факту унааны көрөсүздөр туугандар. Жакшы вариант бирок 1.200.000. Чехолдордун абалы жакшы. Мынакей. Арткы айнек көтөргүчү механикалык турда экен. Арты боюнча. Так. Заводской меткалар бүт баары ордунда мынакей. Арткы багаж чечилген эмес. Мынакей. Таптаза. Сары полосасын алмаштырып койсоңуздар, машина чек-чек көрүнүп калат экен. Так, оң жак тарапта крылода чечилген эмес, таза. Мотордун защиткасы ордунда. Моторун бир сыйра өзүңүздөр жууп аласыздар туугандар. Сол жак тарап крылода таза экен туугандар, чечилбептир. Эч жери мындай чийилген жерлери жок, ошол жана арт жагында бампери гана ошондой болуп тур. Анан алдыңкы бамперинин оң жак тарабы. Карап көрүңүздөр, биз сиздер менен коштошобуз. Келерки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.